Assalamu alaikum. Hurmatlı Bishkek shahri turgundары. Hurmatlı mer. Mo жолду уже мына бул жагы эми баягы колду кармаган жумуш жагы бүтүптүр. Канча ай болду? 6 ай болуп кетти. 6 айдын 6-ай ай кетти атты. 6 айдын 15 болуп калдыбы? 16 болуп калдыбы? 6 ай болду ат. 6 айда 100 метр болгон көпүрөнү 6 ай салдыңар да. Макул эми ал жагы эл чыдады. Эми калган уже техниканын кыла турган иши калды да. Мону түздөп, молорду басып, тетиги жагын тегиздеп, бүт бардыгын төнүгүнү иштеп жабып салсаңар болот да, могул жерде ачып салсаңар болот. Пробканы негизи пробканы чечейин деген оюңар жок да, мындай жүгүрүп иштейин деген оюңар жок. Баягы Оштун бери жанакы жердин астынан өткөн жолду, Оштогу аркадан кийинки жолду подрядчикти мына шу жерде жашайсың дегендей кылып, подрядчикти мына тигасынан тик сайып коюп, ушу жерде иштетсеңер 4 айда деле ачып коймок. Жок дегенде 5-айда ачып коймок. Мо 6-ай бүттөт. 7-айга барып башласаңар да силерчи. Мо ушул жерди, мо ушул жерге асфальт басып койгонду силер канча ай кыласыңар айтайынбы? Азыр минимум багы тездетип жүргениңерде 15 күндө ачасыңар. 1-декабрга чейин ачылбайт могу жолчу. Ачып жүрөсүңөр, көрөбүз. Ачып жүрсөңөр көрөбүз. Ачып жүрсөңөр о дейбиз. Ачыгын айтканда, могул жагын уже техника менен батыраты бүтүрүп сала турган жумуш калды да. Бу үстүнө кара чакыч койгонбу? Баягы кара чакычты полосаларды жабыштырып, бардыгын уже топурак, монун үстүнө асфальт төгүү, топурак төгүү, шебен төгүү төгүп туруп, анын үстүнө анан трамбовка кылып туруп, андан кийин асфальт баса турган жумуш эле калды да. Мону азыр түндөсү, мону төгүп койбой, бул убакытка чейин буну тегиздеп, азыр керек болсо могул жака дагы түнү менен таң аткычекти төгүп, толтуруп салсаңар болмок. Жок, силер аны кылбайсыңар да, силер мынтип краскаланган сырттагы темирлерди алып келип, жолду ачып салгыла, андан кийин могу 15 күндө ачылбайт да. 1-декабрга чейин ачылбайт.